ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00-дө жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында Адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Сак бол программасын көрүп баштадыңыз. Бул жолу биз репродуктивдик ден соолук тууралуу сүйлөшөбүз. Ал үчүн студияга үй бүлөнү пландаштыруу альянсы коомдук фондунун директору Бактыгүл Бозгорпоеваны чакырганбыз. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Алгач бизде репродуктивдик ден соолук боюнча абал кандай болуп турат, элдин маалымдуулугу кайсы деңгээлге жетти, ушул боюнча токтолуп кетсеңиз. Негизи эле биз репродуктивдик ден соолук деген эмне деген түшүнүктү сурай турган болсок, бул биринчиден бул тукумулуу ден соолугу деген маанини билдирет да. Негизи статистикага кайрыла турган болсок, ушул репродуктивдик ден соолук же болбосо тукумулуу ден соолугу 5 нерсени камтыйт да. Эң биринчи бул үй бүлөнү пландаштыруу маселеси. Экинчи биз айтып калабыз, жанагы үй бүлө бала төрөлөрдө ар бир баланын ортосундагы аралыкты сактоо, андан кийин коопсуздук, энелик, ошондой эле биздин өспүрүмдөрдүн, жаштардын жыныстык өнүгүшү, андан сырткары ошол рак оорусу, жанагы жыныс органдарынын рак оорусун камтыйт. Бул репродуктивдик ден соолуктун көрсөткүчтөрү Кыргызстанда төмөндөгүдөй. Эң биринчиден бул биринчи көрсөткүч болуп, бул энелердин өлүмү деген көрсөткүч бар. Ошол энелердин өлүмү боюнча тилекке каршы биз Борбордук Азия менен Чыгыш Европа өлкөлөрүнүн ичинен биринчи, экинчи орунга чыгабыз. Биринчи орунда кээде Тажикстан болот, анан кайра Кыргызстан болобуз. Ордо алмаша беребиз да, ошондуктан биз ушул көрсөткүч боюнча биринчи орунда турабыз. Андан сырткары бизде жылына 140 миңге жакын төрөт катталат Кыргызстан боюнча. Ушул 140 миң төрөттүн ичинен аялдардын баягы төрөт ортосундагы аралыкты ала турган болсок, 10 миңге жакын айымдарыбыз жылына 2 жолу төрөйт. Жылдын башында биринчи баласын төрөйт, анан жылдын аягында экинчи баласын төрөйт. Тилекке каршы ушул аралыкты сактабаган жылына 2 жолу төрөгөн аялдардын ден соолугу баягы калыптанып өзүнүн ордуна келе электе, көбүнчө ушул топтогу аялдардын ичинде энелердин өлүмү көп катталат. Анан негизи эле эмне себептен биздин энелер кайтыш болуп атат? Эң биринчи көйгөй бул биздин айымдардын кайдыгерлиги. Ошол боюнда болгондон баштап негизи эң баягы туура кандай болот? Эң биринчиден ошо үй бүлөнү пландоодо баягы эки үй бүлөдө ошол үй бүлөгө катыша турган аял менен күйөөсү даярданыш керек да. Бул чоң маселе негизи. Эгерде жаштарыбыз, азыркы жаштарды айтып атабыз, үй бүлө кураардын астында ошол жанагы анализдерин тапшырып, көзөмөлдөн өтүп, баардыгы жакшы болсо, анда биз баягы ден соолугу бар улутту күтүп алсак болот. Бирок тилекке каршы биздин жаштар көбүнчөсү даярданышпайт. Анан эң негизги көйгөйлөрдүн бири болуп, ошол азыркы күндө бизде мына энелердин өлүмү көбөйүп атат деп атабыз. Ошол себептен бизде бул ошо үй бүлөнүн баягы өзүнүн даярдыгынын жоктугу, ошондой эле эң биринчи орунда баягы ар кайсы органдардын оорусу деп коет, экстрагениталдык оорулар. Ошол оорулардын ичинен көбүнчө мисалы үчүн аялдарга айтат да, мисалы үчүн сиздин бооруңуз ооруйт деп, жүрөгүңүздө бар, ошол аялдарга сизге төрөгөнгө болбойт, медициналык баягы өздөрүнүн көрсөткүчтөрү болот. Сизге болбойт деген көбүнчө аялдар, ошондой аялдардын ичинен өлүмдөр катталат. Андан кийин кан суроо деп коебуз. Ошол кан суроо дагы бул эң чоң көйгөй. Себеби дегенде бизде 70-тен ашык пайыз биздин айымдар анемия, аз кандуулук оорусуна чалдыкканда, ошол анемиясы бар айым төрөт учурунда кан суроо башталса, абдан оор аны токтотуш. Бул экинчи себеби. Үчүнчү себеби болсо,
көбүнчө биз айтып калабыз сепсис деп калабыз. Анан ошондой эле жанагы давлениясы, артериальный давление деп коебуз, кан басымынын жогорулашы. Ушул себептер бар да. Ушул себептердин негизинен ошо биздин элелердин өлүмү катталып атат. Ошондой эле бул медициналык себептер. Ал эми медициналык эмес себептер да бар. Бул көбүнчө жанагы жол кырсыктарда учураган учурда же болбосо зордук зомбулук үй бүлөдө болгондо мына бизде бир 4-5 жолу баягы катталды энелердин өлүмү. Ошол боюнда бар кезде ошо күйөөсү тарабынан аябай баягы зордук зомбулук көрүп, ошол жерден баягы жатынан айрылып кетип, ошол жерден көз жумган дагы бизде бир мындай көрүнүштөр болуп атат да. Ошондуктан ошол медициналык жана медициналык эмес себептерди алып жакшылап иликтеп ошолордун алдын алсак, биз дагы башка өнүккөн өлкөлөр аркылуу сыяктуу энелердин өлүмүн жокко чыгарсак болот. Негизи ошо энелердин өлүмү учурдагы өнүккөн медицинада негизи катталбаш керек болчу. Мындай жок кылганга мүмкүнчүлүк бар жерде ушул катталып атканы негизи анча жакшы эмес көрүнүш болчу. Жакшы эмес көрүнүш, бирок баардыгы тең өзүбүздүн колунда. Бирок эң биринчиден бул үй бүлө өзүнүн жоопкерчилигин алыш керек. Убагында мына боюңда бүткөндөн баштап 12 жолу сапар барыш керек, больницага барып, ошол өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна барып катталып, убагында анализдерин тапшырып, ошол медиктер айткан бүт кеңеш менен туура колдонуп, тамактануу жагын жакшынакай көңүл буруп, убагында барып баягы катталып турса, аткарып турса, ошол медиктер айткандардын ошол көрсөткүчтөр көбүнчө көп азаят эле да. Ошондуктан мен айтат элем, ошол негизи эле үй бүлөнү пландоодо даярдык керек. Өзгөчө азыркы биздин жана жаш муундар үй бүлө курардын астында көзөмөлдөн өтүп, медициналык көзөмөлдөн өтүп, сен жакшысыңбы, мен жакшымынбы, экөөбүз тең жакшыбыз дегенде. Себеби тукумсуздук маселеси дагы азыр аябай орчундуу маселе болуп атат. Анан тукумсуздуу болгондо илгери аялдардын төрөбөйт, аялыңды кетир деген көп маселелерди көтөрчү эле. Азыр болсо ошо эркектердин арасында дагы тукумсуздук көбөйүп атат. Ошо үй бүлөлөр азыр бизде эко жасатабыз деп канча деген миңдеген үй бүлөлөр чет мамлекетте жүрүшөт. Бизде Кыргызстанда да бар ошол жана экону жасата турган клиникалар. Тилекке каршы ушунун баарын астына алып, алдын ала алып, убагында бала кезинде көңүл буруп, ушул тукумулоо ден соолугуна көңүл бурса, мен ойлойт элем ошол көп биздин көйгөйлөрдүн алдын алат элек. Себеби дегенде мына өспүрүм кезде, мисалы үчүн жаш кыз үй бүлөдө ошол мисалы үчүн эң эле элементарно айыздын келиши, кандай келиш керек, кандай баягы көзөмөлдөш керек, кандай туура эмес, жок дегенде турмушка чыгарынасында бир жолу бир барып гинекологко көрүнүш керек, ультразвук жасатыш керек деп көзөмөлдөн өтүш керек да. Тилекке каршы бизде андай жок. Бизде баягы турмушка чыгып, анан көбүнчө баягы айыл жергесинде турмушка чыккандан кийин анан билип атпайбызбы, көрсө тукумсуздук маселеси балада экен, же болбосо кызда экен деген. Ошондой эле эркектердин да ден соолугун ала турган болсок, ошол жанагы варикоцель деп коет, ошол аябай чоң көйгөй болуп атат азыр өспүрүм балдардын арасында. Бирок тилекке каршы өспүрүм кезде ал бала кимге барып айтат? Айта албайт биринчиден. Көзөмөл жок. Илгеркиде диспансеризация деп койчу, андай көзөмөл жок. Ошондуктан балдар көбүнчө армияга чыгарда, же болбосо кандайдыр бир кокустук обследование болуп, ошол оору аныкталып калганда гана билип жатышат да. Негизи өспүрүм кезде бул нерсени атын айтыш керек, атасы сүйлөшүш керек. Эми азыр билбейм, ар бир үй бүлө өзүнчө да баягы кээде аталар айта алат, бул теманы айта албайт. Мектептен бул теманы ким айтып берет? Айтып бере албайт эч ким. Ошондуктан ошо өспүрүмдөргө азыр абдан оор да. Кайсыл жерден туура маалымат алсак болот? Себеби интернет булактарын алып көрсөк, кээде туура эмес маалымат алышы мүмкүн да. Ошондуктан ошо өспүрүмдөргө азыр бизге аябай кыйыныраак. Демек жана үй бүлөнү пландаштырууну айтып жатпайсызбы? Эң негизги анализдердин баарын тапшырып, ден соолугун караш керек. Жана бул башка кийинки төрөттөрдө дагы ушундай пландаштыруу биринчиде эле эмес, кийинки төрөттөрдө дагы болуш керек, Бардык үй бүлөнү пландаштыруу деген бул кээ бирлер ойлойт бир 2-3 эле төрөш керек. Жок, үй бүлөнү пландаштыруу деген бул канчаны төрөсөң ошончону төрө, бирок төрөттүн ортосундагы аралыкты сакта жана ошол балдарыңа татыктуу билим,
татыктуу ден соолугун кароого мүмкүнчүлүк болсо, ошондо мага демек түрүтмө эле 10-15те төрө деп атабыз. Мына эгерде кыз киши 20 жашында мисалы үчүн турмушка чыкса, 40-45 жашка чейин төрөй берсе болот. Эгерде ортосунда 2,5 жылдык аралыкты сактаса, мына 7-8 баланы төрөсө болот, туурабы? Ошондуктан биз айтабыз, үй бүлөнү пландоо бул чектөө эмес. Үй бүлөнү пландаштыруу деген бул төрөттүн санын азайтуу эмес. Бул биз ошо дени сак, акыл сезим ордунда жана ошондой эле ден соолугу чын, ошол балдарга татыктуу тамак, татыктуу билим бере ала турган болсоңор, төрөй бергиле. Анан эч чектөө жок. Ошондуктан биз ошону айтат элек да. Төрөй турган болсоңуздар, ошол камданып, бизге таза балдар керек. Мына статистикага дагы кайрыла кетейин. Жылына 140 миң аялга 140 миң жакын төрөт болсо, ошонун ичинен 2 миңге жакын ымыркайлар майып болуп төрөлөт. Жыл сайын 2 миңден эсептегеле канча 10 жылдын ичинде канча майып балдар. Алдын баары тең мамлекетке түйшүк болуп атат да. Ошол 2 миң балага жыл сайын төрөлүп атса, аларга жанагы жөлөк пул деп коет, аны бериш керек. Аны баланы караганга дагы мүмкүнчүлүк болуш керек. Ошондой оордуктарды, ошондой көйгөйлөрдү жоготуш үчүн, ошондуктан бул маселе, мен ойлойм, өкмөт тарабынан абдан көзөмөлгө алыныш керек. Мисалы үчүн көптөгөн башка өлкөлөрдү карап көрсөк, үй бүлө институту деген бар да. Ошол үй бүлө институтунда ушул маселелер каралып турат. Ушул демографиялык жактан кандай болуп атат, өсүп атабызбы, азайып атабызбы, себеби эмнеден болуп атат, себеби эмне себептен биздин аялдар төрөбөй атат, эмне себептен балдардын саны азыраак болуп атат, ошол себептерине караш керек да. Анан себептерин тапкандан кийин, анан ошол себептерге барып кайрылып, ошол нерсени биз көзөмөлгө алышыбыз керек. Жанагы акча берип көп төрөгүлө деген ал дагы бир метод, бирок кимдер төрөп атат? Мисалы үчүн жакыр үй бүлөсүндө баягы баласына толук кандуу тамак аш бере албаган, баягы үй бүлө жашоосун көрүп жүрөбүз андай үй бүлөлөрдүн 7-8 балалууларды. Бирок ошо балдарына толук кандуу тамак аш жок, кийим кечеги жок. Билим берели десек, мектепке 2 барат, 4 барбайт. Ошондой болбогондуктан, ошондой болбош үчүн биз ойлойбуз, ошол үй бүлөнү пландоо маселеси өзүнчө бир идеология жазылыш керек. Ошол үй бүлө институту болуш керек. Ошол үй бүлө институту ошо демографиялык жактан биз өсүп атабызбы, кандай деңгээлге келип калдык, артта калып атабызбы, жөгөбөй атабызбы деген нерсени анализдеп, жыл сайын өзүнчө бир прогноз берип туруш керек да. Ошол прогноз берсе, ошондо биз гана бир ден соолугубузду чыңдап, анан таза муун, таза ден соолугу бар балдарды күтсөк болот. Ушул репродуктивдик ден соолукка таасир эткен эң негизги себептер кайсылар? Өнөкөт ооруларбы же кайсы? Эми репродуктивдик ден соолукка бул негизи эле түйүлдүктөн башталат да. Түйүлдүктөн башталат. Ал үчүн биз айттык, эгерде үй бүлө камданып, ошол болочок баласын төрөгөнгө баягы өздөрүнүн организмин даярдап, жакшынакай баягы кыз киши турмушка чыккандан кийин биз айтабыз, витаминдерди ичиш керек, жана фолиевая кислота деген бар, ошону ичиш керек сөзсүз түрдө. Себеби балдардын майыптыгын көп 70%-ден өйдө алдын алса болот да, ошол дары-дармектерди ичсек. Бирок тилекке каршы бул нерсе баягы бардык эле боюнда бар айымдар толук кандуу камсыз боло алышпайт. Анан дагы эмне таасир этет? Эң биринчиден климатты айтып атабыз азыр, климатта өөрчүндүү маселе болуп атат. Бул биздин баягы абанын тазалыгы, ошондой эле таштандылар канча көп чыгып атат, ошол таштандылар дагы баягы абанын бузулушуна алып келет. Ошол аба, таза аба деген бул өзүнчө бир көрүнүш, бул дагы ошол тукуму ден соолугуна таасир этиши мүмкүн. Ошондой эле тамак ашта, толук кандуу тамактануу, туура тамактануу деген маселеси. Ошондой эле бизде айтып калабыз, тукумулуу ден соолугу деп атабыз. Ошо тукумунда генетика жагынан биз абдан жакшы кылдаттык мамиле кылышыбыз керек да. Себеби бардык өнүккөн өлкөлөрдү карап турсаңар, жаш муундар үй бүлө курардын астында генетикалык жактан да изилдөө өтөт. Себеби дегенде биз илгери жети атабыз эмне үчүн сурашчу эле, жети атасын иликтеп келгилечи, бардыгы жакшы бекен, анан андай-мындай оорулары жок беле деп илгери эле мына кыргыз элинде ушундай сөз бар эмес беле. Ошондуктан ошол генетикалык оорулар жети атадан берилет дегендиктен, ошол генетикалык жактан дагы изилдөөлөрдөн өтүш керек.
бул эң маанилүү нерсе. Эгерде үй бүлөдө бир майып бала төрөлсө, сөзсүз түрдө барып ошону аныкташ керек да. Анан биздикилер болсо мына биринчиси майып болуп калды, эми экинчиси жакшы болуп калар деп кайра төрөсө кайра майып төрөлөт. Ушундай көп мисалы үчүн случайлар болуп атат. Бирок тилекке каршы ошол туура диагностика коюп, туура генетикалык жактан көзөмөлдөн өтүү бизде азыраак болуп атат. Бул дагы бир баягы таасири тукумдуу ден соолугуна. Ошондой эле тукумдуу ден соолугуна зордук зомбулукта абдан чоң мааниси. Себеби үй бүлөдө зордук зомбулук үйлөнгөндөн баштап ушул өмүр бою боло турган болсо, ал жердеги ошол төрөттүн жүрүшүндө, боюнда болгон учурдагы 9 айдын көтөрүшү дагы түзмө түз таасир этет. Себеби дегенде көбүнчө жана боюнан түшүп калуу, жана ошондой эле бала ичинен өлүп калыптыр деген сөз болот. Ошол сөздөрдүн баардыгын тең иликтеп көрсөк, ошо көбүнчө ошо зордук зомбулук бар жерде дагы ушул көрүнүштөр катталат. Биз жана ушул репродуктивдик ден соолукка өспүрүм кезинен деп айтып атпайсызбы? Бул жана мектеп окуучуларына же өспүрүмдөргө бул жөнүндө кандай мындай маалыматтар берилиш керек негизгиси? Негизи эле бизде Кыргызстанда ошо жыныстык жактан тарбиялоо деген бир өзүнчө программа болуш керек деп бизге айтып эле келе жатабыз. Мектептерде бир баягы сааттар киргизилген, дени сак, здоровый образ жизни деген. Бирок ал эми баягы аз эле убакытты камтыйт. Ал убакыттын ичинде балдардын жыныстык өнүгүүсү, кандай ооруларга чалдыгышы мүмкүн репродуктивдик ден соолук тарабынан, кийин турмушта ошол балдарга туура жол көргөзүп, мына сен азыр жыныстык катнашты баштабашың керек. Баштай турган болсоң момундай көйгөйлөр пайда болушу мүмкүн. Эгерде 16 жашыңда төрөй турган болсоң момундай көйгөй болушу мүмкүн деп. Өспүрүмдөрдүн төрөтү боюнча дагы биз алдыңкы орундарда турабыз да, ошо өспүрүмдөрдүн арасында 16 жаштан 19 жашка чейин жылына бир 1000ден ашык кыздарыбыз көз жарат да. Ошондуктан ушул нерсени айтып бере турган, мен билбейм, мектеп айтып бериш керекпи, же үй бүлө айтып бериш керекпи. Биз бул маселени көтөрүп жатабыз, бирок тилекке каршы үй бүлөдөн ким айтып берет? Себеби энеси өзү билбейт кантип ушул маселени туура жеткизиш керек. Атасы билбейт баласына кандай жыныстык жактан өзгөрүүлөр болот, эмнелер болот деген нерсени атасы дагы толук маалымат барбы, жокпу, ал айта албайт. Ошондуктан мектеп тарабынан ал үчүн бир кызматкер керек да, окутулган, жакшынакай дайындалган кызматкер ушул жыныстык тарбия боюнча жакшы маалыматты, түшүнүктүү, жеткиликтүү кылып айтып бергендей кылчу. Себеби дегенде бул баягы биология предметинде ушул класстык сааттар бар. Бирок класстык сааттардын ичинде ошол адамдын дене түзүлүшү боюнча эле маалыматты алып калышат экен. Биз ошо айыл жергесинде барып сураштырма, сурамжылоо жүргүзсөк, ошол жыныстык жактан көп темаларды айта алышпайт. Себеби биринчиден специалисттер жок, экинчиден маалыматты туура бергенге дагы бир кандайдыр бир усулдар болуш керек да. Ал усулдар дагы жетишсиздик болуп жатат деген эмелерди уктук да, ойлорду. Ошондуктан мен ойлойм, бул дагы мамлекет тарабынан көтөрүлүп, ошол жыныстык тарбияны берүү балдарга туура, кыздарга, балдарга өзүнчө аларды медициналык жактан көзөмөлдөө. Себеби бизде подростки деп койсо, мына ошол биздин подростоктор кимге барат азыр? Дарыгер жок. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна барышпайт алар. Илгери подростковый медициналык кызматкерлер болчу, өспүрүм медициналык кызматкерлер. Азыр андай кызматкерлер балким областтын деңгээлинде бирден болоор, бирок тилекке каршы райондордо, айылдарда, алардын районунун айылдан айыл өкмөттүн деңгээлинде андай кызматкерлер жок, өспүрүм врачтар деген. Ошондуктан биздин өспүрүмдөр мындай сыртта эле калып калып атат да, кимге барышат, көйгөй башталып. Мына биз азыр жаңы эле биз бир жолугуудан келе жатабыз. 12-13 жаштагы кыздар уже жыныстык жактан уже жетилип, билесиңер, азыркы кыздар эртерээк жетилип атат. 13-14 жаш, 15 жаштагы кыздар жыныстык катнашка түшүп атат. Аны биз изилдөө кылып айта албайбыз да, мынча канча болуп атат деп. Бирок баягы угушубузга жараша ошондой көйгөйлөр кездешип атат да. Ошондуктан эми биз тыя албайбыз ал балдарды, биз билбейбиз, ата энеси өздөрү да билбейт. Ошондуктан бул маселе дагы ушу мамлекеттик тарабынан адай чоң көзөмөлгө
алыныш керек, себеби бул биздин келечегибиз, бул өспүрүмдөр биздин келечегибиз. Биздин келечекте ошол дени таза, ден соолугу бар жаштар керек. Эгерде азыр көңүл бурбасак, ошол жанагы төрөттүн азайышы, жана ошондой эле балдарды таштап кетиши, мына жылына канча деген балдар мусорный бакта табылып атат, жана башка жерлерде табылып атат, тиги төрөт үйлөрүнө ташталып кетип атат. Ошол маселе эмнеден келип чыгып атат? Ошол маселе ошол баягы билим деңгээлинин астыгы, туура маалыматтын аздыгы, ошондой эле үй бүлө мүчөлөрүнүн бул маселеге эч кандай көңүл бурбашы. Жок дегенде эне дагы отуруп кызы менен бул темада сүйлөшүш керек, маалымат бериш керек кыздарына. Врачка жок дегенде бир жолу алып барыш керек. Кызын алып барып көзөмөлдөн өткөрүш керек. Мына мисалы үчүн аялдардын арасында жанагы эки мүйүздүү жатын же болбосо бир моюнча эки жатын деген патологиялар болот да. Тубаса патология. Ооба, тубаса патологиялар болот. Бирок ошол патологияны турмушка чыкканда гана билишет да, төрөй албай жүрөт деп ультразвукка барса, ал жерде у вас двурогая матка, у вас отсутствие там того-то, этого деген нерсени турмушка чыккандан кийин гана угуп билишип, анан ошондо гана жаңжал көтөрүлүп, мына сенин кызың, анан менин кызым деп көп жаңжалдар чыгат да. Ошондуктан айта турган нерсе, үй бүлө кура турган бардык жаштарга айтат элем да, камдангыла, даярдангыла, аң сезимиңер толук жетип, ата энеге даярмын деген жолдомо менен чыксаңар, анда биз ден соолугу бар мыкты улутту түптөндүрө алабыз да. Маалымдуулуктан сырткары ошо жыныстык жол менен жугуучу ар кандай оорулар тууралуу негизги кандай фактыларды билиш керек? Эми мен айтат элем, бул жыныстык жол менен жугуучу оорулар абдан чоң көйгөй Кыргызстан үчүн. Себеби дегенде мына бизде миллионго жакын жаштарыбыз миграцияда жүрөт. Миграцияда жүрөт. Ошол миграцияда жүргөндө кооптуу жүрүм-турумдар пайда болот, туурабы? Анан баягы эркек балдар кооптуу жүрүм-турумдарга барышып, анан 5-6 жыл баягы эмгектенишип, анан ошол таап келген акчасына той берип, үйлөнүп, анан келинчегинин боюна бүтүп больницага барса, ВИЧ-инфекция чыгат. Же болбосо жыныстык жол менен жугуучу бир сифилис, гонорея, азыр сифилис да көбөйүп атат. Ушул оорулар катталып атат. Азыр ВИЧ-инфекция жыныстык жол менен илгери 10% жыныстык жол менен берилет, азыр 70%га чейин чыкты. Бул көрүнүш дагы абдан көйгөйлүү. 70%га чыккандан кийин ойлоно бериңиздер, азыр биз кандай улутка айланып калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан ошол жыныстык жол менен жугуучу ооруларды алдын алыш үчүн эң биринчи эми жанагы бизде айтабыз, жыныс кап деп коебуз, кыргызча айтабыз, презервативдер. Ошолорду колдонуу, эгерде сен ошол жолго бара турган болсоң, жана ошол жалгыз эле метод, ушул метод эле сактай алат да. Калган методдор сактай албайт жыныстык жол менен жугуучу ооруларды. Ошондуктан ар бир адам аң сезими менен ушундай кандайдыр бир жыныстык катнашка бара турган болсо, биринчиден ойлонуш керек, туура баратамбы, кимге баратам, эмне үчүн баратам. Эгерде күйөөсү менен аялы турмуш куруп атса, анда түшүнүктүү, анда кооптук пайда болбойт. Бирок жаш балдар да көп ар жака басышат, бер жака басышат, анан аларда толук түшүнүш керек да, эгерде бир жыныстык жол менен жугуучу оорууну жуктурса, кийин тукумсуздукка алып келет. Бизде изилдөөлөр жок. Канча жаштар ушул жыныстык жол менен жугуучу ооруларды катталып дарыланып барат. Себеби дегенде бул көбүнчө ошол репродуктивдик ден соолук боюнча маселелердин көбүнчөсү биз жеке клиникаларда чечилет. Ошол оорулар менен мамлекеттик органдарга көп кайрылышпайт. Ошондуктан жеке клиникаларда кандай сан келип атат, канча катталып атат, тукумсуздук канча болуп атат деген бизде изилдөөлөр жок. Тилекке каршы тукумсуздуктун маселеси азыр кандай болуп атат деген дагы мындай жалпы
башка бир көрүнүштү көрө албай атабыз да, көбөйүп атат. Аны биз көрүп атабыз, бирок кандай масштабта экенин да биз биле албай жатабыз. Ошол биздин мамлекеттик демографиялык ал-акыбалды карай турган болсок, ушул нерсеге азыр биринчи ирет көңүл бурушубуз керек. Эгерде көбөйөлү десек, анда ушул маселеге көңүл буруп, ошонун алдын ала алышыбыз керек. Тукумсуздук болбош үчүн. Жана үй бүлөнү пландаштыруу боюнча айтып кеткенбиз. Ушул үй бүлөнү пландаштырууга негизи бизде аялдар гана жооптуудай, ошолорго эле жоопкерчилик артылып койгон учурлар бар да. Ушул жакка кантип катышыш керек? Эң туура суроо. Мына биз айтып атабыз. Эгерде 2 жаш үй бүлө кура турган болсо, анда экөө биригип маселени чечиш керек. Канча балалуу болобуз, канча балалуу болгонго жөндөмөбүз бар. Эгерде кызыбыз төрөлдү, кийинкисин бир кое туралы, сен эс ал. 2,5 жылдын ичинде аял киши өзү калыптанат. Мына исламда деле жазылган. Эпчек эмизүү, аралыкты сактоо деген нерсечи. Ошондуктан 2 жаш экөө отуруп бирге ойлонуш керек. Эгерде сактана турам 2,5 жыл сактаныш керек да, анын ортосунда дагы сактаныш керек. Ошол сактануу методдорун дагы экөө отуруп чогуу чечиш керек. Ал жалаң аялдын мойнунда эмес. Себеби дегенде боюна бүтүп калып жана абортко барып аткандар, анда ким күнөөлүү? Баары аял күнөөлүү. Эмнеге аял күнөөлүү? Экөө тең жыныстык катнашта катышып атат, туурабы? Эмне үчүн жоопкерчиликти аялдар алыш керек? Экөө бирдей алыш керек. Жоопкерчиликти бирдей алыш керек. Ошол боюну алдырбаш үчүн, ушундай жолго барбаш үчүн сактаныш керек, туура сактаныш керек. Анан мен ишим жок, сен өзүң сактанбай койдуң, сенин күнөөң деген ал туура эмес. Себеби бул үй бүлө бир чечет бул маселени. Ошондуктан эркектер дагы аялдардын жоопкерчилиги бирдей болуш керек ушул үй бүлө куруу маселесинде. Аборт боюнча айтып калдыңызбы? Ошол аборт эмне үчүн аборт кылбаганга аракет кылып, мындай кандай кесепеттери бар экенин айтып койсоңуз. Эми бойдон алдыруу деген бул абдан кооптуу маселе. Тилекке каршы биз алдырганга болбойт, андай болбойт деген күнү деле жыныстык катнаштар боло берет экен. Коопсуздук жол менен баягы билбестиктен көбүнчө боюна бүтүп калат. Анан алдырууга мүмкүн болушат, себеби төрөгөнгө мүмкүнчүлүгү жок. Ал баланы көбүнчө өспүрүмдөрдүн арасында дагы. Анан баягы ден соолугуна байланыштуу дагы төрөткө мүмкүнчүлүгү жок. Бул баланы алдырыш керек дегенде ошол коопсуздук бойдон алдыруу методдорун сунуш кылат да бизде, Кыргызстанда. Бирок ошол баягы медициналык эмес себептерден алдырганга дуушар болгон айымдарга айтат элем, бунун аборттордун эң жаман нерсеси кийин абдан көп ооруларга алып келиши мүмкүн. Бул айыздын бузулушу, ошондой эле жана миома дейбиз, киста дейбиз, жана башка көп жыныстык органдарга абдан таасирин тийгизет да аборттор. Ошондуктан колдон келишинче сактаныш керек, туура сактаныш керек. Ошондой эле эгерде аборт кылганга мажбур болсо, ден соолугуна байланыштуу болсо, ошондой кандайдыр бир зордук зомбулуктун негизинде боюна бүтүп калып жана башка маселелер боюнча болуп калса, анда ошол медициналык кызматкерлерге айлыш керек. Ошо дары дармек аркылуу азыр бойдон алдырса болот, баягы инструменттерди салдырып, анан кырдыртып, анан жана башка методдор уже эскирип калды. Азыр эми баягы таблетка менен эле алдыртса болот. Бирок ошол алдырып атканда ошол кыз киши дагы ойлонуш керек. Мындан кийин мен абортко келбешим керек, сактанышым керек. Жоопкерчиликти экөөбүз тең алышыбыз керек. Себеби ар бир аборт жасаткан сайын аялдын гормоналдык фону өзгөрө баштайт да, анан кийин ошол жанагы шишиктерге алып келиши мүмкүн. Ошондой кесепеттери бар. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып келатат. Соңунда жыйынтыктап айтып койсоңуз, ошо репродуктивдик ден соолук боюнча эмнелерди билиш керек? Мындай эң биринчи кадамдар кандай болуш керек? Эми мен кайрылат элем биздин жаштарга өзгөчө. Тукумулуу ден соолугу же болбосо репродуктивдик ден соолук деген бул өтө маанилүү ден соолук болуп эсептелинет. Баягы эле жүрөк ден соолугу деп коебуз, өпкө жана башка. Бирок тукумулуу ден соолугу бул биздин келечегибиз деп айтсак болот. Ошондуктан мен жаштарга кайрылат элем. Эгерде сиздер үй бүлө курууга аттанып атсаңыздар, анда даярданыңыздар. Сөзсүз түрдө медициналык көзөмөлдөн өтүңүздөр. Анан медициналык көзөмөлдөн тышкары дагы ар бир бала чага тене
психологиялык жактан да даяр болуш керек. Өзү бала болуп курчак менен ойноп отурган кыз эртең эне боло албайт. Ошондуктан айтат элем, өзүңөр дагы психологиялык жактан жетилип, ошол эне татыктуу ата эне болгонго даярмын десеңиздер, анда үй бүлө курганга болот. Андан сырткары дагы кайрылат элем, айымдарга көбүнчө өзүңөрдүн тукумулуу ден соолугуңар, эми баягы айымдарга Кудай бериптир да тукумулуу ден соолугун. Ошондуктан тукумулуу ден соолугун өмүр бою көзөмөлдөш керек. Өмүр бою медициналык көзөмөлдөн өтүп туруш керек. Жыл сайын өтүп туруш керек. Жыл сайын көзөмөлгө барып медициналык кызматкерлерден кеңеш алып туруш керек. Себеби рак оорусу көбөйүп атат, жана башка жыныстык жактан көйгөйлөр көбөйүп атат. Ошонун баарын тең алдын алыш үчүн көзөмөл алдын алуу бул эң биринчи кеңеш. Чоң рахмат, сизге убактыңызды бөлүп угармандарга пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Сак бол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз репродуктивдик ден соолук тууралуу сүйлөштүк. Суроолорго үй бүлөнү пландаштыруу альянсы коомдук фондунун директору Бактыгүл Бозгорбоева жооп берди. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00 Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.